Мына элдер канча наразы болуп атат, элдер. Ошол арыздар каралбай атат. Ал жер тергөөчүлөр иштерди жасай албай атат деген мына ушундай көп сөздөрдү айтылып атат. Мен ушу больницада бир туугандар больницага түшүп калып бир 10 күндөн бери больницаларда болуп калдым да. Больницалардын абалын көрсөңүз, ыйлагыдай абалга жетип калыптыр, урматтуу депутаттар. Асылбек деген биздин жараныбызды Тажик Республикасынын атайын кызматтары чек араны мыйзамсыз бузду деп кандайдыр бир шылтоолор менен азыр камакта отурат да. Ошо туугандары кайрылып атат. Ойлонуп, эки жакты карап, өзүңөрдү кичине эмеңерди ой жүгүртүп алып, анан кийин ошондой кыйын экенсиңер, кесе эл чыкканда, эл митинг кылганда каякта жүрдүңөр эле? Токтойт экен деп өзүнүн жашоосун улантат. Эгер улантат деген болсо, азыр ошондой сөз эл кайра козголот. Кайра тополоң чыгат. Эсиңер барда этеңерди жыйгыла. Уят болуп каласыңар. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. 4-чү микрофон. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу төрага. Өткөнкү жумада 2018 жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча каралды эле. Бүгүнкү күндө дагы күн тартибинде. Аны эртең күн тартибинде жок экен да, бул биринчи маселе. Ошону карайбыз, карабайбызбы же башка күнгө карайбызбы? Кийинки маселе. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биз сот укук реформа боюнча жаңы жылдан баштап биз абдан талкуу жасап, биз токтом чыгарганбыз. Мына биз кече фракцияда талкуу жасадык, абдан терең талкуу жасадык. Мына башкы прокуратура, УКМК, министерстволор абдан көп иш жасап, мыйзам долбоорлорду иштеп чыгышыптыр. Ошо мыйзам долбоорлор бардыгы азыр өкмөттүн аппаратында жатат. Эмне ошол мыйзам долбоорлорду эмне туздап куруп жейби жаларды? Тезирээк алып келбейби бул жерге, бизге тиги парламентке? Мына бизге ошо карап атканда бүгүн тергөөчүлөр ошол иш менен, бардык иш менен тиги көмүлүп ишти аткара албай калышты. Мына мындай айткандай сейфтерге батпай калды. Эртең 2020 жылга бюджетке ошо сейфти сатып алуу боюнча киргизип жүрбөйлүк дагы. Сейф жетпей. Мына элдер канча наразы болуп атат, элдер. Ошол арыздар каралбай атат. Ал жер тергөөчүлөр иштерди жасай албай атат деген мына ушундай көп сөздөрдү айтылып атат. Ошон үчүн Алмаз Акунжанович, мына мен бул жерде протокол тапшырмас айтайлык, ноябрь айына ошол маселе тезирээк алып келгиле. Анткени жаңы жылга барганда биз көмүлүп калабыз биз иштер менен. Рахмат. Рахмат. 2-чи микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастанбек Артисбекович. Бир тиешелүү комитетке бир поручение берип койсок. Мен ушу больницада бир туугандар больницага түшүп калып бир 10 күндөн бери больницаларда болуп калдым да. Больницалардын абалын көрсөңүз, ыйлагыдай абалга жетип калыптыр, урматтуу депутаттар. Бир ушу премьер-министрдин катышуусу менен, депутаттардын катышуусу менен ушу жеринен барып бир таанышып келсек, мына кардиологический больницаны карагыла. Ымыркай балдар жатат 4 койкада болгону. Эшикке чыксаң 25 ата-эне ыйлап турат. Экстренный операция болуп атат. 4 турат күтүп. Андан чыкары лифти үзүлүп кетип иштебей калып атат. Ушул абалга жетип калыптырбыз, урматтуу депутаттар. Анан бул госпиталдын кебетеси, короосу жеринен барып, ошол врачтар менен сүйлөшүп, премьер-министрдин катышуусу менен желающий депутаттар болсо чогуу барып туруп, бир ознакомительный бир барып келсек, тиешелүү комитетке бир поручение берсеңиз, андан кийин чечим алсак. Ушуну тапшырма берип койсоңуз. Рахмат. 3-чү микрофон. Рахмат, Дастанбек Артисбекович, Тилаев Республиката жүрт. Урматтуу Дастанбек Артисбекович, мына баарыбыз көп ойлоп атабыз, мына 24 октябрда Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүнүн Таштымшук айылынын тургуну 1985 жылы туулган Каримов Асылбек деген биздин жараныбызды Тажик Республикасынын атайын кызматтары чек араны мыйзамсыз бузду деп кандайдыр бир шылтоолор менен азыр камакта отурат да. Ошо туугандары кайрылып атат.
негедир себептен азыркыга чейин баягы чыгарбай атат да. Эми өзүңүздөр билесиздер, ал жерде Баткен облусунда эч кандай чек ара жок, Дастанбек Артисбекович. Бул кылымдап жашап келгенбиз, аз билбейм кошуналардын мындай жолго барып атканы бизге да түшүнүксүз да. Анан бир топ дагы маалыматтар бар, ошо протоколдук тапшырма берсеңиз Тышкы иштер министрлигине жана атайын кызматтардын ошо бир алгылыктуу жумуш алып барып, ошол жараныбызды үйүнө кайтаруу боюнча жана ошол жерде жашоочуларга баягы түшүндүрүү иштерин кылса. Себеби акыркы күндөрү мындай жумуштар көп болуп атат да, мыйзамсыз чек араны бузуу боюнча биздин жарандарды ошол атайын кызматтар кыйнап атат да. Ошону жергиликтүү бийликке дагы ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзсө деген ниетте. Анан ушул Каримов Асылбек боюнча бир кечке чейин маалымат алсак жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат, здравствуйте. Дастан Шизбекович, говорят не только по повестке дня. Я хочу отметить, что 24 октября было голосование по законопроекту о запрете охоты на некоторые виды животных. В этот день мы отстаивали честь Конституции в Конституционной палате. За меня проголосовали «за». Я прошу для стенограммы отметить, что я против решения отклонить данный законопроект. Спасибо. Кийинки сөз депутат Сулайманов Алтынбек Турдубаевич. Рахмат, саламатсыздарбы. Урматтуу коллегалар, кичине тактап билип алып сүйлөсөк болот. Экономиканы жакшы түшүнбөй туруп, бизге экономиканы үйрөтпөй эле койсоңуздар. Биосферный зоналар бүгүн бизде кайсыл жерлер? Сары Жаз, Кажы Сай, Кызыл Омпол, ал эми Миң Куш, Майлуу суу булар андай зонага кирбейт. Бирок Миң Куш менен Майлуу суунун бүгүнкү күндө акыбалы кандай? Бүгүнкү күнгө чейин ошол хвостохранилищелерди биз өзүбүз күчүбүз жетпей, дүйнөдөн бүт жактан акча сурап атабыз. Азыр бул жерде бизге келип акылдуу болуп экономиканы үйрөтөсүңөр. Бүт дүйнө экология менен күрөшүп атат. Кыргызстан биз жаңы технологиялар менен иштесек болот дейсиңер. Кайсы технология менен? 50 жыл мурда неге жабылды эле бул? Бүгүн 50 жыл өткөндөн кийин дагы ошонун азабын чегип атабыз. Экономиканы башка жактан издегиле. Бүгүн бизге акылдуу болуп, экономиканы жакшы өзүңөр түшүнүп алгыла. Бул жерде экономикага зыян келип атат, инвесторлорго зыян келип атат, ишканалар жабылып атат дегенди силер башка жактан издегиле. Бул такыр туура эмес. Уран деген бул адамзатка каршы экенин кантип түшүнбөйсүңөр? 50 жылдан бери азабын тарткан дагы Кыргыз мамлекети азабын тартсын деп атасыңарбы? Ойлонуп, эки жакты карап, өзүңөрдү кичине эмеңерде ой жүгүртүп алып, анан кийин ошондой кыйын экенсиңер, кесе эл чыкканда, эл митинг кылганда каякта жүрдүңөр эле? Эми бүгүн келип алып, бизге үйрөтөсүңөр. Эсиңер барда этеңерди жыйгыла. Уят болуп каласыңар. Акылбек Шарипович, азыр жеринде кандай акыбал, эл кандай маанай? Азыр жеринде толугу менен иш токтотулган. Эч кандай ал жерде иш жүргөн жок. Тынч эле. Аны түшүндүм. Элдин маанайы кандай? Эл ушуну кабыл алабы, мына өкмөттүн позициясын айтып аткан, кабыл албайбы? Элдин маанайы азыр бул жөнүндө ойлонгон адам жок. Бул тынчыды деп туруп эсептешкен, ошол боюнча эле эл ушундай маанайда жашайт азырчы. Бул боюнча мындай токтоду деп эсептешип жүрөт. Уруксат берилсе, тоокелчилик бар да, токтобойт деп чыга турган кайда. Ага пока бул уруксат бериле элек, биз андай ой жок. Уруксат бербейт деген ишеничтебиз. Эми урматтуу кесиптештер, мен да айтып кетет элем, мына мыйзам долбоор 3-чү окууда каралып атат. Азыр өкмөт позициясын мындан 6 ай мурда келгенде такыр башкача айтып аттылар. Азыр кичине уруксат бериш керек деп кетип аткандан айтып атам да мындай сөздү менчи. Бул деген биринчи кезекте бизде адамдын 10 секунд. Кыргызстанда мына элдин ден соолугу биринчи кезекте бул жерде. Анан келечекте ойлошубуз керек. Эртең Кыргызстан деген бир мындай бир привлекательный мамлекет болуш керек да. Туристтерибиз келиш керек, эс алуу борборлор болуш керек. Ысык көлдү көздүн карайгындай сакташыбыз керек дегенди мен айтып. Рахмат. Урматтуу депутаттар, эсиңиздерде болсо керек,
Бул мыйзамга чейин да биз токтомго кол алып койгонбуз. Кыргызстанда урандарды иштетүүгө тыюу салуу боюнча жогорку кеңештин токтому чыгып, биз өкмөткө берип бардык уран иштетүү жерлерин токтотуп койгонбуз. Бул стенограмма үчүн айтып коеюн. 5-чи микрофон. Рахмат. Мен кечирип сурайм, чек коюлуп калган үчүн мен чыгып бул жака айтканга туура келип атат. ГКПНдин мына орун басары Алмамет Насырканович жакшы айтып атат, адвокат деп. Бул киши жалган айтып атат, эч ким менен сүйлөшкөн эмес деп. Сүйлөшүлгөн бүт компания менен. Кожобек Жайчыбекович, сиз тактап койсоңуз, сүйлөшүлгөн жана лицензия алган компаниялар менен. ГКПНдин орун басары жалганды айтып, бул жерде депутаттардын башын айландырып атат. Сиз туура эмес сүйлөп атасыз. Губернатор азыр айтып атат, туура айтып атат. Эл депутаттарга ишенип, мыйзам чыгып атат деп токтоп, бардык спокойно өзүнүн окатын кылып атат. Президенттин позициясын да уккан, өкмөттүн позициясын да уккан. Мына губернатор ошону айтып атат. Эл азыр ишенип силерге бардыгы ушул токтойт экен деп өзүнүн жашоосун улантып атат. Эгер улантат деген болсо, азыр ошондой сөз берсе, эл кайра козголот. Кайра тополоң чыгат. Бул жерде башка жака буруп, депутаттардын башын айландырбаңыздар. Сиз адвокаттыгыңызды башка жумушуңузду таштап эле барып ошолорго адвокат боло алсаңыз жакшы болмок. Рахмат. Карыбек мырза, бери карасаңыз, биз 3 жолу талкууладык мунучу комитеттен. Эмил Кубатович келгенде, сиз берден кичине туура эмес айтып атасыз. Жалган болуп атат да, биз иш жүргүзгөндө жокпуз, ал комитеттер компаниялар менен деп атпайсызбы? Кандай иш жүргөн жок? 6 лицензия чисто уран боюнча калган. Анын 3-өөнү биз сүйлөш жолу менен мынакей отзывать этtirdik. 3-өөнү дагы макулдашып койдук. Баары туура, эч кандай соттошуу болбойт деген маалыматты Эмил Кубатович келип берип атпайбы сиздин жетекчиңиз? А сиз берге келип отуруп алып сүйлөшүү болгон жок деп атасыз. Кантип айтып атасыз болгон жок деп? Анан МЧСке тиешелүү. Мына опасный деп атат, кайсы жерлер коркунучтуу деп атат. Эми айткыла да, мына Минкуштан например суу алып кете турган хвост бар. Ошолор коркунучтуу. Каждый сайды бүттүк. Рекультивациялар жүрүп атат четинен деп. Болгон так жооп берсеңер, берде мындай суроолор жаралбайт. Анан сүйлөшүү болбой атат деп. Туура айтып атат Алтынбек мырза например. Сиз сүйлөшүү как это болгон жок? Анан сиз айтып атасыз, өкмөт сунуш бергенбиз сырьёну чийки затты деп. Ал корутунда да жок, ал кийин келип түшкөн. Ал сиздердикинде жок мурунку корутундуңарда. Тура жооп бергиле да анан. Туура эмес жооп берип алып, бүт депутаттар заблуждение кылып атасыз. Тем более 3-окууда.